Kırgız eli ezelden beri özünün meyman dostluğu menen atı çıkıp geledat. Alar ar dayım joloochunu jolda kaltırbay үйүнө киргизип, коноктоп, курсагын тойгузуп, төрүгө төшөк салып, эс алдырып жөнөтүүгө даяр болушкан. Кудай буйруса, эл катары биз да үй бүлөбүз менен эс алганы барат экенбиз. Ошону айтсаң, бул түйшүктүн баарын таштап алып, көлдүн жээгинде ысык кумдун үстүнө жатып алып, эс алабыз, Ата, менин баллонумду үйлөп бериңизчи. Балам, көлгө жетелик, ысык көлгө. Анан үйлөп берем, Алло. Нуржан, кандайсың ай? Ой, тайжы, жакшы. Өзүңүздөр кандай турасыздар? Ой, жатабыз Кудайга шүгүр. Мал сал менен алышып. Ай, өзүңүздөрдө эмне жаңылык дагы? Ой, бизде эмне жаңылык болсун? Баягы эле айылдын түйшүгү. Баса сүйүнчү. Ай, тиги ким? Бизди Замир окуп өтпөдүбү? Ой, анан тиги шаарга барып, эртерээк барып, тиги шаардын турмушун тияк биягын үйрөнүп алсам дейт. Ой, бирок кимдикине жиберерибизди билбейбиз. Ой, биздикине эле келе берсин. Биз деле шаарды көрсөтүп коебуз. Чын элеби? Ай, рахмат ай. Замир качан келет? Ой, ал чак эле жетипти шаарга. Ай, силердин үйүңөрдү таппай жүрөт. Үй номуру канча эле? 18. Соңкене? Жактап. Замир, сен окууга тапшырып аябай азаматтык кылдың. Себеби дегенде азыркы заманда электрик кесип аябай керектүү кесиптердин бири. Ата, качан школго барабыз? Менимче эч жака бара албай окшойбуз, балам. Сен туугандарың келгенде деле биз пландарыбызды өзгөртпөдүк белек. Ушинтип эле шаарда эс алсак болот да. Жүргүлө. Жаныш. Гинеколог айтты. Ушул күндөрү бойго бүтүрүүгө аябай ыңгайлуу күндөр. Ошондойбу? Анда жаш экен. Оолбу же кызбы? Улум, сага эмне болду? Замир бакем аябай коңуруктар таткан, силер менден эле жата берейинчи. Мейли балам. Мейли, кел жата беребиз мен. Андан көрө мен ишимди бүтүрөйүнчү. Чыдап тур эми. Замирдин жакында окуусу башталып, жатаканага кетет. Мынакей, сенин бөлмөң. Кел огай. Өт. Жарык, таза. Не, төртөөбүз жашайбыз. Ооба, төртөөңөр жашайсыңар. Кызыктуу да, көңүлдүү болот. Жок дегенде интернет барбы? Интернет жок. Бирок фаяда жалпы баарыңарга телевизор бар. Жүр, мен көрсөтөйүн жуунатан жериңди, жүр огай. Бул жатакана жылуу ушунда. Тынч. Биздин жашаган баары ынтымактуу. Бул болсо ашканаңар. Ашкана. Жүр. Эми жуунатан жериңерди көрсөтөйүн. Мына бияк душ. Не, душта чогуу. Болбу?
Жакшы таба алдың. Жакшы болбоду келип калганың. Жатакана кандай экен? Жактыбы? Жакшы болот. Рас болбодубу? Анда буюмдарыңды жене кал, машина менен жатакана жеткирип алабыз. Тиги бош бөлмө жок экен. Бош болсо эле өздөрү байланышып чакырып коебуз дешти. Капаланмаңыздар. Сиздер менен жашаган мага жагат. Бөлмө бошогуча сиздер менен жашап турам. Мейли. Салам Чек. Салам. Келиңиз. Эмне бир жакка жөнөп аттыңыз беле? Обуламды келген түгүл. Тиги апамды больницага көргөзөлү деп келдик. Силердикин эле туруп туралы, кеткичекти. Кандайсың келин бала? Макул. Булардын баары доктурга көрүнүшөт бекен. Жаныш, энеңе чалбайсыңбы? Жок дегенде кайнагам менен жеңемди үйүнө алып кетсин. Баарын кантип батырабыз? Ай, уят эмеспи? Булар менин бир туугандарым да. Эчтеке эмес. Бир жумача тыгылышып турарыбыз. Сен деле жыйының жүрбөйбү? Жүзгө жыйын санасаң, уктап каласың. Аябай курсагым ачып кетти, кичине бир нерсе жеп алайынчы. Жа эле. Нуржан, апаң атаңдар келип атышабы? Келип атышат, ооба. Кандай дени сак жакшы турушабы? Жакшы, жакшы. Аман болсо баары жакшы. Баягы акеңдердин келини бар эмес беле? Эгиз уулду болушкан, төрөгөн. Жакшы болгон турбайбы? Айыл эмне жашоо өтүп атат өснүгүндөн. Бу атаң могу чалапты аябай жакшы көрөт. Силер да жасап ичсеңер? Ооба апа, ооба ичебиз. Рахмат сизге. Жегиле. Малдын эти жокпу? Жок. Потом ушудай этпи. Кечинде жаңышап келет. Эч нерсе эмес кызым, жасай бергиниң. Акыркы убакта апаңа майлуу тамак жегенге болбойт. Ооба. Ана. Тигини карачы. Сен деле төрөп албайсыңбы? Же эмне фигурам бузулат деп коркуп атасыңбы? Жок. Төрөп ал да. Уулдарың чоңоюп калыптыр. Ай, кыз керек. Кыз деген тимелечи колуңа кол, бутуңа бут болот. Келечекте жардамчың да болот. Жыргайсың. Ооба. Биз деле ойлоп жүрөбүз эми. Ооба, төрөп ал. Азыр төрөбөгөндөн анан качан төрөйсүң? Төрөп ал. Ne salыңар sizde? Жакшы салдым. Кандай турдуңар Жаныш? Мен кирип чыга алайынчы. Кириңиз. Алмашуда отырған мезгілде учурда бізде чаңғы Пас. Бер, кайры бермей. Кайры бер. Дриблинге шөлі мезгілде ойында Мына. Ей, бер. Гол.
Oyunun ақырын азайтса жақсы болды. Нұржан, байпағымды көрдің бі? Ермеде жайылып тұрат. Ал жерде жоқ екен. Жаныш, айланайын. Мен ооруканага алып барып таштап койчу. Неме? Аябай аяктап. Бизде ошо жеңен көзсө дордойго алып барып койчу. Желде мен жолдон таштап койсо шишиде. Дордойго эле, дордойго эле. Жақсы, чарчадың күнін аяғы ысық болып жатады. Эми бир нерсе сурайын дегем да. Бир аз акча керек болот. Акчаны эмне кыласың? Болот санан бир аз кийим алсам дегем. Не адамдар жакында салышат, аны кайра истерге берем. Болуптур. Рахмат. Сізді рахмат. Рахмат. Нұржан, сенің бір туғандарында біз бағышымыз керек пе? Қардайсыңар? Чай чоттың әлі? Тамамын, дам болсын. Неме, тіге, енем, не десем, докторға тіге мынча ақша арымыз кетерін білбеттірмін. Шынын айтсам, сен да қаралашпасаң, тақыр ақшам жоқ қалды. Мақұл. Аға жардам бересіз сөз. Жардам бересіз оға. Қамсанамыз. Рахмат. Рахмат сіздерге. Çok рахмат. Демек сен Замирге акча бере албайт экенсиң да. Өзүңдүн туугандарыңдын дарысына акча берет экенсиң да, Кантип жок дейм. Алар биздин туугандарыбыз да. Ал да менин бир тууганым. Мен да жок дей албайм. Замир да менин бир тууганым. Кайдан акча табаарымды да билбей да калдым. Уулубуздун мектебиде турат. Ага деген алдын ала акчаны бериш керек. Ипотекада турат. Туугандарыбызды таарынтып албайын деп бир топ акча карызда болуп калдым. Бир жагынан сен күңкүлдөйсүң. Кулак мени күнүгө чек. Жаныш, мен сенин дагы, менин дагы туугандарыбызды бирдей көрөм. Болгону мен аябай чарчадым. Отпускамдын баардыгы тамак жасап, үй жыйнаган менен өттү. Үй бүлөм менен жыргап эс алабыз деп ойлодум эле. Ал эми биз бир туугандар бири-бирибизге жардам берип, мейманчылык кылганыбыз абадан жакшы. Жакшы. Бирок ар бир адамдын өзүнүн турмуш тиричилиги болот. Анан эмне жеке турмуш бар да? Мына келгенден бери ушу Жаныштын үйүндө жүрөбүз. Бул менимче болбойт. Мына келин бала экөөбү колдо болгон нерсенин бүт бардыгын чачып, бизди татынакай кылып күтүп алышты. Ошол сыйына, ошол бизди урматтаган үчүн биз чоң рахмат айтабыз буларга. Кудай буларга батасын берсин. Эми булардын дагы өзүнүн турмуш тиричилиги бар. Кыргыздарда сөз бар, кел демек бар, кет демек жок деп. Чыпчын айтасыз. Мына ушул сыйыбыз менен бардыгыбыз өзүбүздүн жай-жайларыбызга тарап кетели. Ар нерсенин чеги бар.
Ал эми туугандар бул мен айткан сөздөрдүн бүт бардыгын мен ойлойм туура түшүнөсүңөр го деп. Ой эми өз балдар да түшүнбөй анан түшүнөт. Деги капачылык жокпу? Жок, кайда капасың? Эми куда бала. Ушу сен окуй турган окуу жайдын жатаканасынан орун алып, ошол жака кетсең болобу? Болот. Анда жакшы болот. Жакшы. Атаңар туура айтат. ооба Туура сөз. Жакшы, баары жакшы болот. Мындай бир накыл сөз бар. Досуңдун үйүнө кайра эле тажатып бара бербе. Болбосо ал сенден тажап, ал сени жек көрүп калышы мүмкүн. Бул сөз аркылуу эч кимдикине барбаңыздар, же катташпаңыздар, үйүңүздөргө киргизбеңиздер деген оюбуз жок. Болгону бири-бирибизге тажаткандыкты, таарынышты, жек көрүүнү алып келбесек экен деген тилегибиз. Бирок кыргызыбыздын кең пейил, берешен, кайрымдуу, урмас сыйчыл карым катнашыбызды туура колдонуп, бул касиетибизди Кудай колдоп көбөйө берсин демекчибиз.